Кутман күнүңүздөр менен, урматтуу биздин көрүүчүлөр. Бүгүн дагы мынакей бейшемби күнү болуп, биз Котордодо барыбыз чогулуп отурабыз. Бүгүн дагы Бакыт байке менен сүйлөшүп, сиздер үчүн бир жакшы видео тартайлы деп чечтик. Негизи мынакей 21 болуп калды уже. Азыр Бакыт байкеге ушул 21 боюнча мен суроо бергим келип атат. Кутман күнүңүз менен, Бакыт байке. Кандайсыз, жакшы турасызбы? Жакшы. Бизге биринчи берейин деген суроом 21 июнь боюнча болуп атат да. 21 июнда күн токтоп 3 күнгө чейин, анан кийин кайра кыскарып баштайт эмеспи? Анан ушуну астрологияда дагы, эзотерикадагы аябай чоң маани беришет экен да, ушу күнгөчө. Бир 2-3 жыл мурун биз даже подружкам экөөбүз эртең менен саат 5те туруп алып порталга барып барабыз деп аларчага да барганбыз да, ушу 21 числодочу. Анан негизи жаратылышта маанилүү күн деп белгиленет. Эми ушул күн жөнүндө токтолуп айтып берип, анан азыркы күндөгү өзгөрүүлөргө бул күндүн кандай таасири бар, ошол жөнүндө маек куруп бериңизчи, Бакыт эке. Ошол асманда, ааламда сандар иштейт деп угасыңар да. Өзүңөр деле мына Сүса илимин окуп атсыңар, баары жерде сандар иштеп атат да. Негизи эле бул 21 числону көптөн бери эле ар бир айдын 21-inde биз чогулуп турчук. Себеби 21 числону биз мындай кылып карачык, 21 число бабага 3 илтик эмеспи? 3 сан эмеспи? 2 кошулган 1чи. Анан ошол 3 санда биз дайым ошол Кудай менен жакындашуу күнү катары кабыл алчык да. Ошону биз жыл сайын ошол ар бир айдын 21-inde чогулуп ушундай талкуу кылып, анан энергетикаларды кабыл алып өткөрүп турчук да. Анан бул келе аткан 21 күн да өзүнчө бир өзгөчө болуп атат. Башка күндөргө караганда өзгөчө болуп аткан себеби азыркы келип аткан нурлардын баары күчтөнүп аткан учур. Анан ушул 21-inde ушунчалык күчтүү нурлар келет деген билдирүүлөр болуп атат. Ошо билдирүүлөрдө айтып кетип атат да, адамдар акылга салып иштейбиз, баары акыл менен жүрөбүз. Ошон үчүн келип аткан нурларды кабыл алып аткан учурда көпчүлүгүбүз аны кабыл ала албай кайра өзүбүздөн түртүп алышыбыз ыктымал да. Ошон үчүн ушу келе турган нурларды алдын ала айтып атат, уйкуңар келет, уктагыла, кайда болсоңар да уктаганга шашылгыла, уктагыла, 24 саат бою бул энергетика күчтүү карманат экен. Ушу 24 саат ичинде уктап өзүңөрдү кармасаңар, уктап атканда акыл токтоп турат, ой токтоп турат эмеспи? Ошондо биздеги ошол кабыл алуу энергетикабыз ар бир клеткага жайгашуу жеңилирээк өтүп атат да. Даже ушундай да бир сөздөр болуп атат, жан жаныбарлардын да уктап калышы ыктымал да. Ошону эл эртерээк билип, ошол уктап калган нерсени билбеген адамдар баягы ойго тогуш менен аракет кылат да. Ошого жөн эле аракет кылбай, өзүнчө ушу 24 саат бою адамдын эс алуусуна бир мүмкүнчүлүк берилиш керек болуп атат да. Ушул чоң ойгонуу деп коет, муну чоң ойгонуу энергетикасы түшкөн жатат. Анан эми аалам ар кандай билдирип атат. Көтөрө алгандар болот, уктап жатып кетип калгандар болот дешип атат. Анын баарын көрө жатарбыз дечи, бирок ошого жараша силердин тилектериңер, өзүңөрдү алып жүрүүңөр, оюңарды, ниетиңерди туура кармасаңар эле баары жеңил желпи сиңирип аласыңар деген ойдобуз. Бакыт байке, бул 21-деги энергияны айтып атасызбы же жанагы 22-синде болот. 22-синде 21-ден 22 өткөндө болот. Ушундай күчтүү энергия келет. Эми азырда вот балдардын көрүүшү, сезүүсү боюнча ушунчалык курч энергия деп атат. Мисалы, bundan murunkuda bir kurç enerjiler түшкөндө келе жатканда алдын ала ушул эле тууралуу айтканда ошондой болуп өттү да. Эми азыр да ошондой кристаллический бир күчтүү курч нурлар келе атат. Эми ал нур кубаттарды көтөрүшкө чындап эле кыйыныраак болуп калышы ыктымал. Бул азыр просто эле уйкубуз келет экен да, 21-ден кийин. Ошол күнү именно бир күн деп атат да, бир күндүн ичинде уйкуңар келет, машина айдап баратканыңар, жолдо жүрсөңөр да уйкуңар келе баштайт, ошондо сөзсүз уктагыла депчи. Жанагы 3 күндүк караңгылык деген ал өзүнчө. Мисалы ошол 3 күндүк караңгылык деп дагы интернетте сөз болуп атат го.
3 күндүк Үстүндө караңгылык болот деген айтылып келатат. Көптөн бери бул айтылып былтыртан бери келатат. айтылып келет. Багы биз кандай бир кызылуу нерсенин чегине жетебиз да, кемердинчи. Ошондо кызылганда мындай илимсиз бизге түшүнүктүү болуп атат. Ошол кызылган нерседен мисалы биздеги терс энергиялар өтпөш керек да. Ошон үчүн ошол жерде биздеги болгон жерди астындагы болобу же бизде үстүндө болгон терс энергиялардын баары ал жерге баары кызылат да. Кызылгандан кийин алар чыга баштайт адамданчы. Адамдан чыгат, ошондо ар кандай бир кубулуштар болушу ыктымал. Адамдарды ошодон алдын ала ар кандай айтышып атат, коркпогула, себептен жанагынча энергия бөлүнүп чыгаргандан кийин бирөөлөрүнө ар кандай көздөр ачылып кетет, ар кандай көрүнүштөрдү көрө баштайсың. Коркпой, чоочубай анан кабыл алып, элди коркпосун деп атканы го. Анчалык андай катуу барбайт болсо, бирок ошондой бир түшүнүк боюнча энергиялар кызылган жерден өтөт да, мындай бир кубуш жерден өткөндөй болот да. Кемерден өтө турган болсо, значит бул сөзсүз түрдө боло турган нерсе экен да. Болот, бирок ар кандай түрдө да, мисалы эгерде биздин ойлор канчалык ага чейин эле тазаланып калган болсо, элчи Аң сезим. аң сезимдер таза болуп калган болсо, бул кандай эле билип билинбей эле өтүп кетиш ыктымал. Атак тазалабаса бул караңгы менен акты экөөнү ошол жерде менин оюмча мындай сыгып экөөнү ажыраткан сыяктуу да. Демек, муну адамдардын баары деле сезбей коюшу мүмкүн экен да. Бирөөлөр сезип, бирөөлөр сезбей кала турган болобу? Кандай болот? Эгер караңгылык түшпөсө, адамдардын караңгылык менен кылсаңда баары түшөт, баары сезет. Себептен биз ошончалык кызылуу жерден баягы кемердин пигине келдик да, ошондо кызылып турган баягы кайра ачылабыз да. Ошол маалда любой адам сезиш керек анчы. Эгер жок, адамдардын азыр 30%, башта адамзаттын 30% сознаниясы бийиктеп калбадыбы? Булардын ойлорунун баары жакшы болуп, ошол тараза кандайдыр бир ортосуна бир жагына ооп аткандай болуп атат. Ошон үчүн мындай нерседе андай күчтөр жеңил жетип өтүп кетиш ыктымал да. Энергияны өзү эле тазалап коет да, ага чейин элечи, кызылуудан өтпөй элечи. Түшүнүктүү. Бактбеке, азыр ушунчалык биздин өзүбүздүн Кыргызстанда деле аябай селдер жүрүп атат, жер жылып атат. Кытайда дагы 2-3 күндөн бери аябай сел каптап, ушундай кырсыктар аябай көп болуп атат да. Ушул кырсыктардын негизинде жерди ачарчылык каптап кетпейби деген суроолор болуп атат да. Негизи эле азыркы ачарчылык каптап же бир эл жетишпеген бир жашоого кымбатчылык болуп атат. Андайга барбайт да, себептен азыркы келип аткан энергетикалардын баары изобилие деп коет, бул ушунчалык энергиялар түшүп атат жерге. Андыктан бул ошол энергиянын өзү адамды ачка калтырбайт да. Көңүлдөрүн ток кармаганга аракет кылат, баягы анткени адамды ушунчалык кыйнаган көйгөйдөгү терс энергиялардын баары жоголо баштайт да. Анан жок, буну батыраак кабыл алыш керек, батыраак буну жазыш керек деп алдын ала кам көрө турган болсок, мисалы биз адамзат өткөрүүчү күчпүз да. Өзүбүздөн баардык энергияны өткөзөбүз да. Эгер ошол энергияны биз өткөзүп бере алсак, ошонун ырымдары болобу же ошонун алдын ала технологияларын өзүбүз жасап өткөзө алсак болот. Мисалы биздин эле ошо Кыргызстандын арал жерине ошол точкаларды орното алсак, типа пирамидаларда, кичинекей пирамидаларчы. Ошол могунча элдин ой тилеги анан ааламдан түшкөн менен тартасак, ал жерге жайылат да, жердеги түшүмдүүлүк 100 эсе күчтүү болот да, көбөйүп кетет да. Бул изобилиянын дагы ошо бир түрү. Адамдар буну көбөйтө алса болот, эч кандай бир ачарчылык да болбой калат да. Экинчи жагынан болсо, мына байкабасыңар, тамак жейилбей калып атпайбы азыр баары жерде элечи. Бул да фактор аябай ойной турган учур келип калды. Көп адамдар прана аркылуу эле, ошо жутуп аткан аба аркылуу эле керектүү калорияны өздөрүнө ала баштайт да, муктаж болбой баштайт да. Кичине бир суу ичип койсо да тоюп калат, же аба менен тоюп калышат. Ошондой биздеги андай муктаждык жоюла баштады да, жоюлуп кетет да. Ошон үчүн бул ачарчылык болот дегенге дегиле мен ишене албайм да, себептен адамдар ойгонуп калды да. Элдер прана менен эле дем алып, анан кийин суу менен эле ичип азыктанат деп атабыз. Суу дагы кир болуп атпайбы?
кандай дейсиз, кандай деп сага түшүнсөм, мисалы бир хлор эле кошулган, например, этаж үйлөрдүн баарында эле ошондой да. ошол үчүн жанагычы кичинекей пирамида сыяктууларды өткөндө сүйлөшүүгө келип сөздөр болду. Эгер ошондой пирамида жакта нерселерди орнотот, кайла жок орнотот, буга барабыз, эртеби кечби барабыз да. Бул деген ошо адам сыяктуу эле ошо келаткан энергетиканы кайра өзүнө сиңирүү менен жерге бере баштайт да, кубаттуулукчу. Ошондо өзүнөн өзү эле ошол болуп аткан өсүү эмеси деңгээли бардык нерсеники күчтүү болуп баштайт да. Ушунчалык түшүнбөй мурунку түшүмдөн башка 10 эсе 100 эсе көп бере баштайт да. Бакытбай эке, ошол пирамидаларды ким куруш керек? Азырынча бул илим боюнча биз билип атабыз да, анан бул илим эртең эле ошо биздин ак үйгө, көк үйгө иши бийлик тарапка жетет. Анан бул жөнүндө ученыйлар да сүйлөй баштайт. Бүт деле адамдын ошо аң сезимдери ойгонгондо дал ушул жөнүндө сүйлөй баштайт да. Анан курушка айла жок, туура келет. Мисалы мына азыр ошо жерде курулган пирамиданын өзүнүн эле күчү менен сезесиздерби, сезбейсиздерби, ушу Кыргызстандын өзүнү тазалап туруп атат да. Менин өзүмдүн билишимче тазалап атат, энергетикасын берип атат. Көпчүлүк ооруларды өзүнөн өзү айыгып атат, өзүнөн өзү дарыланып атат. Ал эми келип аткан ааламдагы нурлардын баарын ичип аткан сууңар, жутуп аткан абаңар аркылуу силер көп адамдар азыр жашанып атат, айыгып атат. Себептен процесс ошондой кетти да. Ошол эле нерсени акырын жерге баягы ушилтип эткендей эле ошонун формулаларын коюп койсо эле бул аябай усиление болуп калат да, бат болот да. Мынакей азыр алтын доордун башталышынан баштап кеп болгондон баштап 12 жылдан бери мынакей 22 жылга чейин 10 жыл болду да. Эми мына 10 жыл дегенде былтыртан баштап биздин кыргыз телевидениесинде берилип атат. Жана Маданият деген каналдан уже ушул өзгөрүүлөр жөнүндө. Эми пирамидалар курулуш үчүн да бир 10 жыл керек го. Негизи 28 жылы буда илимди түшкөндөр болчу. 28 жылы адамдар биздин атмосферадагы биз жашап аткан энергия, мисалы абанын составдары булар менен жашай албай баштайт адамдарчы. 28 жыл. 28. Ошо 28 жылдан баштап бул нерсе курулуш керек да. Анан пирамидалар өзүнүн күчү жеткен жерге кайра дагы пирамидалар курулуп, ошол ааламдан энергия тартып, ошонун негизинде элге жайылтып берип туруш керек да жергечи. Анан ошонун негизинде бул аң сезимди аябай биздики баягы 1000 кырлуу көбөйгөн жатпайбы? Ошол убакта арабыздагы эле азыркы жаш балдарыбыз башка бир планеталарга учуп барып, алар менен алака түшүп, мындай кызматсыз эч бир адам калбайт да, баары иштей баштайт да. Баары энергия мененчи. Ар ким өзүнүн кызматтарын аткара баштайт. Мындай азыркыдай жумушсуз деген нерсе болбойт да. Бакытбек эке, мен жана сөзүн башында айттым, мындан бир 2 жыл мурун дос кызым экөөбүз тиги портал издеп аларчага барганбыз депчи. Негизи ушул нерсе керекпи? Быйыл дагы барсакпы? Портал издеп барып медитацияга отуруп кечке ошо аларчада жүрүп келгенбиз да. Азыр ошондой нерселер керекпи негизи? Негизи керек нерсе, себептен сакральный место деп коет атпайбы, биздин мазарлардын барычы. Коргоочу, сактоочу күчтөрдө илгерки ата бабалар эмчи мазарга барып сейилишип, анан барып согуш токтото алган, көп нерсени жоклаган. Себеп дегенде ошол жерге өзүнчө бир өзгөчөлөнгөн энергетикалар келип турат да. Эми азыркы күндө ал энергетика жалпы эле элибизге тарап калды. Эми бүгүнкү күндө ар бириңер мисалы ошол ролдо мазарсыңар да, ар бириңер ошол энергияга азыр туташып байланышсыңар да. Ошол үчүн ар бир адам өзү азыр Кудайдын өзүнө биригип атпайбы? Ошол порталга биригишип атат да. Значит, портал издештин кереги жок. Кереги эле жок. Анда эмне себептер менен кийинки күндөр эле мазарлап жүрөсүздөр? Биздин мазарлап аткан себебибиз ошол эле мазарларда мындай ошол убакта барып калган, ошол жерден кете албай калып калган жандар болот экен. Бул жөнүндө биз мурун көп түшүнө берчү эмеспиз. Эмнеге мындай дечи, жанагы аны мындай түшүнсөңүз болот. Бир авария болгон, кырсык болгон жерден эле улам кырсыктай беришет го. Анан кандуу жол деп коюшат же кандуу жер деп коюшат го. Көрсө ошол жерде жандар кетпей калат экен да. Кете турган, өзүнүн жете турган жана жетпей калат экен да. Анан ошол себептен баягы ошол баягылар бир ач болуп калып, бир кандайдыр бир бизди тааныса дейби же бизге бирдеке кылса булардан энергетикалык кубаттанабыз дейби, ошондой нерселер анан жашап калып атат да.
терс күчкө айланып кетип атат да. Мына ошондой эле нерсе бизде мисалы биз кылып аткан иштердин ичинде ушунчалык көп болуп атат. Буну баштаганыбызга көп жыл болгон, бирок токтоп калган. Анан акыркы кезде ошол аяндар менен алып барып атат. Мына кече бизди ошол Таш-Рабатка алып барды. Биз анда ойлогон эмес, Таш-Рабатка барганда андай болот деп. Ошол барып, кечинде барып эле шам жакканда ошол аталардын баары тозуп алаган бизге түшүндүрүп баштады да. Көрсө ошол Таш-Рабат деген ошо эски неме го, коргон да. Мурун содогерлердин борбор центри болчу экен. Бүт содогерлер ары Кытайдан, биягынан, бүт жактан келчү экен, ошол жерден бир талач экен да. Анан ошол жерде кулчулук өнүгүп кеткен экен. Ошол кулчулукка келип, анан көбүнчө мындай жаш кыздар, тартууга келген кыздар, ушундай кыздарды ошол жерге багып, зынданга чейин салышып, ошол байкуштардын мындай чыкканда ошол убакта эле көздөрүнө караңгылыктан чыгарган көрбөй калат го. Көрбөй калгандар да көп болгон экен. Ошондой кыйналган жандар аябай көп экен. Бүгүнкү келип аткан жаңы энергетика эмнени каалайт? Бир гана боштондукту каалап атпайбы? Ошол бошотуш адамдын колунда иште, себептен адам өткөргүч күч да өзү аркылуу өткөрөт да баардыгычы. Анан ошол кызматты ошол жерде аткарыш керек экен. Анан ошондуктан ошол жерге барып туруп бизди кылдыргандан ачканда ушунчалык ааламды көздөй кетишти дейсиң, жандардын барчы. Ыраазычылыктарын берип кетип атты. Бирок ал менен эле токтоп калган жок. Негедир ушул жерде бизди алигиче мени таң калтырып аткан нерсе буга чейин да болуп келген. Мисалы аталардын жазасы. Да жаза берет экен да аталарчы. Ошол өздөрү убакта ошону жазаган адамдарды алып келип, анан биздикинде баягы отургуш койбойт экен, бир балак сыяктуу наказать экен, баягы камчы менен урап, же эмеси менен. Ошондой кылып атканын көрдүк, жазалап аткандарды. Анан кийин Ордого кетерде анан ошолордун башчысы деп бир аялды алып чыкты. Ушунчалык сулуу аял экен. Башында чындап эле тажысы ушунчалык бриллианттан салынган ушундай неме экен. Ошонун гана колунда кишинин чечкешкен жок, калганын баарын кишендери чечип атты да. Анан ошону чечпей, анан ошону Ордого апарып чечесиңер деп Ордого жөнөттү. Бирок жанагы кутулганына жанагы аял ыраазычылык бизге берип атат. Деги мен ушул жерден чыкканыма ыраазымын депчи. Анан башында тажысында ушу предлагать этип мына алгыла десе, болмайыне баягы көрүп калды да. Ал коркуп, жок өзүңөргө буюрса деп ошондой бир нерселер күбө болуп келдик. Ошо менен эле келип Алмамбет атанын чечтөөгө келгенде да ал жерде негеди бул Египеттин кишилери бар экен, тоже кете албай калган. Эмне себептен кете албаганын бизге айткан жок. Аларды да бошотту да бизге бир нерсени билдирди. Айкөл болгула, баарына кечирим бергиле депчи. Анан кечирдик деген сайын, биз кечирдик деген сайын ошо порталдар ачылып атат да, алар кетип атат да. Son жаңылык Бактеке. Мен дагы бир нерсени сурагым келип атат да сизденчи. Жана кызыл кумурсканын мазарлары болот го? Кумурскалар. Кумурскалардын бул өзү эмне мазар? Кайсыл жерден кумурска чыкса эле ошол жердин мазар боло береби? Жок, үйүлгөн болот катайын. Биз ошо эмеден көргөнбүз да, Арашанданчы, Таластан. Анткени могу биздин жашоодо эле баары айланып келе бири өсөктү кармап турат да, ар жерде ошо матка деп коет го жанагы алардын немесичи. Энесичи. Ал ошону баары багышат го, мисалы чаяндарда эле бар бул неме, арларда да деме. Ошол сыяктуу бул ошолор баягы жашоодо биздин коммуникация деп коет го, мындай байланыштарды көрсөтүп турат да. Ошолордун уялары ошондой нерсени көрсөтүп турат, себептен ошончолук бирдиктүү күчтүн күчүн билдирип турат. Алар бирдиктүүлүк менен жашап атат да. Баардыгы бирдей тегизчи. Ошондой жерден анан ошолордун баягы энергетикасы баары бир күчкө биригип тургандыктан ошондой жерлерди биз ыйык санайбыз да. Ыйык санап, уважение кылып баягы мисалы мазарларга же үйлөргө чыгып калганда биз өзүнө нан себеле, бирдеке себеле ыраазычылык берип атпайлыбы? Бул аябай эле туура жол да. Табият менен бир болуу. Кечинде деле от жагып атканда байкайсыңарбы? Могу жактан кумурска каптайт силерди. Көрүп жүрсүңөрбү? Кумурска бар. Кызыл кумурскалар бияктан чыгат. Жолдошун эмнеси? Кайдан чыгат билбейм, себептен от жагып атканда бияк капталган бар жайнап турат ушучу. Жаныбар барбы, баарыбыз эле бирбиз да, чынын айтканда. Биз ушул улуу түшүнүккө баратабыз да. Эмне болсо да биз аларга ошо
бир клеточный уровеньде сознаниясы байланууда. Биз аны тааныбай жатпайлы, ошол себептен де адамзат акылга байланып алып эле өзүнөн башка ошол буларды баягы тоготпой, ар кандай бир аларга зыян келтирип атпайлыбы. Чынында булардын баары бизде, баарыбыз эле бирбиз. Табият менен бирбиз деген сөздүн мааниси биз баарыбыз бирбиз деген сөз. Ал сен кумурскасыңбы, кайсың, баарыбыз бир акырында бир жагында бир биздиктүүлүк бар да. Былтыр июнь айынан баштап аябай ааламга өзгөрүүлөр түштү деген сөздөр болду да. Значит, быйылкы жылдагы июнь айынан баштап мурункундан да чоң энергиялар болсо, бул чоң энергиялар, значит, ошондой чоң өзгөрүүлөргө алып барат экен да бизде. Ошондо анткени быйылкы өзгөрүү бул пикине жеттик өзгөрүүнүн деген сөз болуп атат да. Пикте турабыз да азырчы. Ошон үчүн бул илгерүү да күчтүү болуп калышы ыктымал да. Адамдардын арасындачы. Баягы чын эле ниет коюп, ошого бир шайкеш келген адамдарга жеңил болсо керек. Анан бул дегеле ал жакты каалабай, ал жакты дегеле сезгиси келбегендер, терс энергияны жаратып аткандарга бир эле адамдарда эмес, ошол эле адамзатты азыр аң сезимен буруп аткан бийликтер бар да, бийлик бар. Бийликке көп нерсе кирет да, мисалы ошо мугалимдер деле азыр кирет да. Ошо окугандан баштап эле адамзаттын балдардын аң сезимин жаап салып атпайлыбы? Ушулардын баары жумшалыш керек, өтүш керек да, эгер өтпөсө буларга кыйын болот. В основном бийлик жагында кыйын болот. Анткени адамзаттын эркиндиги буулуп калганда, коркууга салып салганда. Бүгүн сен эчтекени да эркин кыла албайсың да, эркин жаза да албайсың, эркин айта да албайсың. Себеп дегенде артыңан куугунтук келип калабы депчи. Ошондой коркуу сезимдер менен биз өзүбүздөгү чындыкты да айта албай атпайлыбы? Ушуларга кыйын болот. Бактбек, айтабыз го, бул дүйнөгө жан келгенде өсүш үчүн келген депчи. Ооба. Өсүш үчүн келген депчи. Анан бизге мурун мындай деп мотивация берчи да. Эгерде кылгың келбей аткан нерсени кылсаң, душа твоя развивается. Эгеңди сындырып атасың, кылгың келбей аткан нерсени кылдырып атасың, значит, сенин жаның бир опыт алып атат деген нерсе, ушундай сөздөр болчу эле да. Негизи ушул сөз туурабы? Негизи мындай да сөз, адам өзү эркин жаралат да. Адам эркин жаралат да, бирок ал биз эркиндиктин баарын булабыз да. Керек болсо, мына өзүң эле балдарыңды өстүрүп атканда баланын балалыгын жаап салып атпайсыңбы? Мындай бол, андай бол, тигиндей бол деп биз ошондой бир алардын ушу эркин бараткан тарбиясын жагабыз да. Мисалы ошол эле аял менен күйөөнүн ортосундагы бир мамиле, бала менен ата эненин ортосундагы мамилелердин баары эркин болбой калды да. Мисалы балабыздын өзүнүн бир табиятынан бир устабы же сүрөтчү же ырчыбы же кандай бир аларды ата энеси жактырбай, сен андай болбой, сен мындай бол, ал уят, сен ырдаба, бийлебе, ата бабаңда жок эле дешип, ошол адамдагы өзүндөгү ошол берилген жөндөмдүүлүктүн баарын жаап салат да, балдардын баары бактысыз болуп калат да, өзүнүн баягы келген миссиясын аткара албай калат да. Эми азыркы байкап койсок, азыркы төрөлүп аткан балдар, жаш балдар эч кимге баш ийбей калыштады, байкадыңарбы? Мисалы мен өзүмдүн эле неберемди көрүп атам, никакой тарбияга жүрбөй атат да. Өзүнүн айтканын тагыр бербейт. Кандай алдасаң да бербейт да. Таң калып калам да, ушундай турбай деп. Бизде де убагында бизде таза коркутуп, үркүтүп эле тигиге кирип отур, тигиге бияка баспа деп отур эле бизди. Бир кандай да ошол калпка салып салат экен. Бактбек, мындай дегенде сөз туккам да. Азыркы кезден 6-чы цивилизация башталып атпайбы? Биз 5-чи цивилизация болчубуз да. Ошол 6-чы цивилизациянын балдарына жан 6-чы измерениеден келет деген сөз уккам да. Ошол туурабы? Эми азыркы цивилизацияларга негизи эле баягы ушунчалык тазалык келип атат да. Эмне жакшы жаш балдарда байкасак болот да, булар 6-дан келип атат, 7-ден келип атат, келишип атат да. Булардын баары мындайча айтканда бул жашоого мастер болуп келишип атат да. Аларды көрүп анан биз ошол бир оңорушубуз керек да. То есть ошо 5-чи цивилизациянын адамдарын алтын дооруга алып өтүш үчүн мастерлерби булар, азыр? Булар мастерлер да, булар өздөрүнүн мастерсели бага келип алып бизге сайрап отурган эмес. Булар өздөрүнүн кылык жоолуктары менен, ушулар менен болсо да бизди өткүзөт да.
сонун маек болду. Бакыт эке, сизге чоң ыраазычылык, бар болуңуз, сүйүү, мээрим, ыраазычылык. Эми Кудай буйруса 21ден кийин жолугушат экенбиз да. Рахмат. Жеңил өтсүн эми 21 анда барыбызга.